Assalamu alaikum мекендештер, арбаңыздар. Бүгін біз Кыргыз Республикасының Россия Федерациясының элчилигине келдик. Азыр консулдук бөлүмгө кирели деп, консулдук бөлүм кандай жумуштарды алып барып атат? Мекендештерге кандай кызмат көрсөтүп атат? Ойдогудай кызмат көрсөтүп атабы? Жумуштарын кандай жүргүзүп атат? Толук билип коелу деп чечтик. Азыр ошо консулдук бөлүмгө кирип туруп, жумуштары менен, иштери менен толук таанышабыз. Görüşкөнчө мекендештер. Мекендештер, мына консулдук бөлүмгө келдик. Манас мырза менен учурашып, кирип бир сыра сүйлөшүп чыктык. Азыр ушул консулдук бөлүмдүн кызматы жанагы терезе, 15 терезе кандай иштеп атат? Кайсыл жерден эл мекендештер келгенден кийин кандай келет, кандай талоон алат, каяка барып отурат, кандай кызматтарды көрөт, ошо боюнча азыр бир сыра таанышып чыгалы. Өзүңүз көрсөтүп бир сыра. Жумуштар. Бул жерден келгенден кийин жарандар өзүнүн кайсыл кызматка келсе, ошол кызматка жараша талоон алат. Бул жерден бул жигиттен администрация залдан. Ооба. Анан талоон алгандан кийин ошол талоондун алып туруп, биякта кезек күтүшөт. А кезекте мына бул жерде номерлер чыгып атат. Ооба. Ошол номерлер кандай болуп атат? Ар биринин өзүнүн номерлери жараша. Ошол номери келгенде оператор чакырат, анан барып отуруп ошол кызматты ага келе мекендеште отуруп туруп, анан кийин тияка кызмат кылып окошкаларга бара баштайт. 13 окошко экен, анан тиякта дагы 15. Ошо окошкалар кандай жумуштар менен бир сыра тааныштырып кетсек. Бул окошкаларда бизге көбүнчө ошол окошкалар паспорт берилет. Анан кийин мекен кайтуу окошко, 3 окошко мекен кайтуу, 5 окошко бул паспортко, 1 окошко айдоочулукка бөлүп берилет. Бир окошкода ЗАГС нотариалдык кызматтар көрсөтүлөт. Ошо өзү баары бөлүнгөн. Бул жерде мекендештик как раз отуруп документ тапшырып аткан, жакшы, кандайсыздар? Кайрат мырза, сизде документ тапшырып атасызбы? Мекендешке келип отурат. Мисалы бул жерде паспорт тапшырып атат. Бир паспортко 15-20 минут убакыт. Бир паспортты кабыл алыш үчүн. Кабыл алган керек. Ошо тариздеп, ошол жерден отурган жеринен эле бүт баарын бүтүрүп, анан справка берилет, ошо справканын негизинде анан кийинчерээк келет, бир айдан кийин келип алып кетет. Түшүнүктүү. А тиги жакта жана кичинекей наристерлерди сүрөткө тарткан боюнча бул жана паспортко, СВРге ушул жерден сразу сүрөт тартылат. Ошол жерде мурда баягы бир жака барып сүрөттөрдү алып келчүлөр, азыр болсо бүт эле ушул жерден түшүп калыптыр. Жок, азыр ушул жерден эле сүрөт түшөт, эч жака барбайт. Жаран келди, принцип единый убактында, бир жерден бүт кызматын алып чыгып кетиш керек да. Нар жака бир жака барып жүрбөш керек. Ошо азыр биздин консулдук бөлүм сондогудай эле иштеп атабыз азыр. Бирок сондун кызматкерлери көбүрөөк да. Мисалы үчүн эгер салыштырып кетсек, Бишкектеги райондун сондорунда 50-60тан ашат. Кишилер иштейт. 50-60 бизде болгон 20 кызматкер иштейт. 20 киши. Ошо сондун оборотунан силердики көбүрөөкпү же азыраак? Ошолордон кем калбайт. Аксакал, байке. Улуураак эле сиз экенсиз. Бир сыра кыска нуска ошо кандай документтерди тапшырганы келдиңиз? Эмне боюнча документти туура эле кабыл алат да, ошо боюнча бир аз оюңузду айтып коесузбу? Мен загранпаспорт алмаштырганы келдим. Тапшыргам уже бир ай болду. Бир айдын ичинде келип? Бир айдын ичинде келип алып чыктым. Справка менен, Справка менен. Бул документ мөөнөтү бүттү эле же кандай болду эле? Анын мөөнөтү бүттү уже. Аны тапшырышка туура келди. Алмаштыргам. Жана көчөдө жүргөндө полицияларга муну көрсөтүп жүрдүңөрбү же справка көрсөтүп жүрдүңөрбү? Жок, кандайсы? Мунун какой-то срогу бар эле да. А канча убакыт кетти баш аягы жасаганга? Жасаганга где-то 35 күн. 35 күндүн ичинде алдыңар, алып атасың, Кудай буйрса. Демекчи, акчалай канча акча коротуңар бияктан? Акчалай канчасы? Акчалайда ошо 3050 сом болду. 3050 рубль менен. Ошол жактан эле төлөдүңөр, бияктан банктан яна автоматка төлөдүк. Түшүнүктүү. Ошо консулдук бөлүмдүн иши боюнча эч кандай неме жокпу? Нарекания мындай негатив? Жок, андай негатив жок. Мен как-то мага көрүнбөдү. Жок, көрүнгөн жок, Ладно, ишиңизге келек, болтурабыз. Жигиттер, салам алейкум. Бир сыра неме интервью алып калып консулдук эмне боюнча келдиңер бияка жумуштар менен? Свидетельство о несудимости деген. Несудимости. Таксиге бияка сурап атыптыр, силерге? Ошондой сурап атат. Ошону алган кийин. Канча мүнөт болду күтүп атканыңарга? Где-то 1 саат 10 минут болду. 40 мүнөт болуп калыптыр, Буга 40 мүнөт. 40 мүнөт болду. Азыр талоон алдыңарбы бияктан? Алгам. Так, пока күтүп атасыңар, получается. Азыр чыгып атып да көрө кетели, балким атат. Эртерээк болуп калат. Буга чейин кызмат кылып көрдүңөрбү, жакта? Биринчи жолу келдим. Биринчи жолу келдиңер. Так, жылуу жайкы мындай немес жок, тияктан оңой эле киргизди. Тияктан оңой эле киргенбиз.
бул жакта кичине кармалып калып ошондо. Ладно. Очередь. Ладно, ишиңизге келейик да. Рахмат. Биринчирээк кичинекей интервью кылып койгула. Тиги бүгүн консулдук бөлүмгө келипсиз. Эмне кызмат менен келдиңиз? СПР алыш үчүн. Наристеге. А вот наристени негизи эле бияка алып келбей деле койсо болот деп атат. Же сөзсүз алып келгиле дедиби кичинекей баланы? Же үйгө калтырган киши жокпу? Бул жакта төрөлгөн, наоборот, Кыргызстанга жөнөттү. Жок, жок, бияка сүрөттү түш наристе кереги жок. Сүрөтүн алып келсин. Билбедик, ошону алып келиш керек деп ошон үчүн көтөрүп. Все, азыр ошо консулдан бир сыйра сурадык. Ошо неме наристени алып келип эле сүрөтүн дептир. Мурда келдиңер эле же бүгүн деле азыр биринчи жолу келдиңер? Уже талон алдыңар, азыр күтүп атасыңар, э? Тез эле жасап беребиз дештиби баары? Ошон ооба тез эле болот экен буюрса. Буюрса кандай Кыргызстанга учуп анан кайра келесиңер. Наристеге паспорт эле ала албайсыңарбы? Кыргызстанга барсак алабыз буюрса. Хорошо, СВР менен. Ладно, ишиңизге ийгилик. Да, болуп туруңуз.